Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 6 февралда жатак абагына которулушу мүмкүн. Бул туурасында Жапаровду колдоо элдик кыймылынын өкүлдөрү билдиришти. Айтымдарында мындай чечимди жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы чыгарган. Бирок аталган мекеме кайрадан бул бүтүмдү жокко чыгарып, Жапаров жатак абагына которулбай турганын билдирген. Колония поселения боюнча айта кетейин, колония поселения боюнча биз алдын ала биздин адвокаттар алдын ала запрос берип, ошол эле ГСИНдан ответін алганбыз. Ал ответін баарыңыздар көрдүңүздөр, массалык маалымат каражаттарына чыгып кетти. Ошол колония поселенияда ошол жерде 6 февралда чыгып кетет деп жазылып турат. Жакында эле ушул ГСИНдин өкүлдөрү алдын ала маалымат беришти. Жок, Садыр Жапаров 26-жылга чейин чыкпайт. 6 февралда биз ал колония поселенияга чыгара албайбыз деп. Бирок бул дагы туура эмес, анткени себеби колония поселенияга чыгар чыкпасын аны комиссия караш керек. Садыр Жапаровдун эркинен ажыратылганына март айында туура 3 жыл болот. Ал 2010-жылы Ата журт партиясы менен жогорку кеңешке 2 рет депутат болуп шайланган. Жапаров коомчулукка кумтор маселеси боюнча мурдагы президент Атамбаевга каршы чыкканы менен белгилүү. Буга ылайык ал Ысык көлдө митинг уюштурууга жана ошол кездеги губернаторду туткунга алды деген айып менен соттолгон. Тарапташтары муну Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалашып, азыркы президент Сооронбай Жээнбековго ырайым сурап кайрылышкан. Анткени менен Жапаровдун кайрылуусу ушул күнгө чейин өлкө башчысына жете элек. Бардык юридикалык нормаларды сактоо жолу менен кайрылып жатсак дагы эч кандай Садыр Жапаровдун тагдырына, Садыр Жапаровдун мындай бир аброюна бир ырайым боло тургандай нерсени расмий бийликтен көрбөй турабыз. Бул жерде баягындай бир агрессивдүү, бир тоталдуу саясатты аралаштырган жокпуз биз. Бирок эсиңиздерде болсун, күндөн күнгө ошондой маанайдагы жаштар айрыкча күндөн күнгө көбөйүп бара жатканын айтып коюшубуз керек. Мен биринчи багыты ошол амиссия боюнча айтып берейин. Мына сиздер баарыңыздар билесиздер, амиссияны ушул мыйзамдуу амиссияны ушул күнгө чейин соттор колдонбой келишет да. Башкалардын баардыгына колдонулат. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, мурунку убакта мурунку бийликтин куугунтугу менен камалган бардык ушул саясатта жүрүшкөн саясаттагы мамлекетти бийликти басып алам дегендер бүгүн боштондукка чыгып кетишти. Ал жалгыз Садыр Жапаров бүгүн абакта жатат, аны жакшы билесиздер. Мына ушул соттор ушул амнистияны колдонбой атышат да Садыр Жапаров. Эгер амнистияны колдонсо эле чыгып кеткен да. Адистердин айтымында саясатчынын абактан чыгаруунун 3 жолу бар. Алар жатак абагына которуу, ырайым колдонуу. Бирок Жапаровдон башка мурдагы бийлик учурунда саясий куугунтукка кабылып, кармалгандардын баардыгы эркиндикке чыкканын белгилеген Жапаровдун тарапташтары президентке кайрылышты. Мен президентке да кайрылып кетейин. Урматтуу президент, сиз өзүңүз айттыңыз эле, эгер соттор мыйзам бузса, мен өзүм кийлигишем эле. Мынакей макул, мурунку бийликтин убагында деп, мурунку бийликтин убагында камалып кетти. Эми биз ошого да карабай, ага да макул болуп, биз азыр амиссияны эле элдерге колдонуп аткан мунапысты, башкаларга колдонуп аткан мунапысты Садыр Жапаровго колдонуп бериңиздер деп биз сотко кайрылганбыз. Биринчи инстанциядагы, экинчи инстанциядагы бизге отказ берген. Үчүнчү жогорку сотко келген ошол эле мунапысты соттолгон жерде ГСИН колдонот деп жазып турат да, мынакей. Мына ушул амиссия менен чыгарып бергиле деп арыз жазсак, биз колдоно албайбыз. Мына сот колдонот деп кайра прокуратура берип атат. Бул деген эмне деген ушундук? Бул деген уже экөө бири-бирине кагышып калды, карама каршы түшүп калды. Биздин кыймыл Садыр Жапаровду коргоо, элдик кыймылы расмий бийлик, анын ичинде президент Жээнбеков, Сооронбай Шариповичке каршы кыймыл эмес. Биз расмий президентибизди таануу менен бирге, аны Садыр Жапаров өзү дагы айтып атат. Таануу менен бирге, моюн сунуу менен бирге. Бирок Садыр Жапаровдун тагдырына өбөлгө түшө турган мыйзамдуу 3 жолдун бирөөсүн тандап берүү маселесин көтөрүп жатабыз да. Айта кетсек, жогорку сот былтыр саясатчы Садыр Жапаровду 10 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми ноябрь айында ал президенттен ырайым сураганы менен Сооронбай Жээнбеков арыз каралып жатканын, бардык маселе мыйзам талаасында гана чечилерин билдирген. Деген менен Жапаровду колдогон элдик кыймыл 2 мартта тынчтык митингине чыгууну пландап жаткандарын билдиришти. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нур Ньюс, Бишкек.